Мындан 10 жыл мурда сатып алган автоунаанын ээсин таппай жатам. Эми өзүмө кантип өткөрүп алсам болот? Эми бул негизинен бул иште жанагы авто жана нотариус деп коебузбу, жана нотариус ошол аркылуу чечилиш керек да бул. Жанагы ишеним кат аркылуу берилет, болбосо сатып алуу келишим аркылуучу болуш керек эле да. Бул таппай аткан болсо, эгерде даректери болсо, жана ишеним кат менен алган болсо, ал жерде дарегин көрсөтөт да. Ошол жана автоунаанын ээсинин, чыныгы мыйзамдуу ээсинин ошо дарек менен издеп табуу керек да, табуу керек. Анан ошол дарек менен издеп таппаса жок болуп калса, анда милицияга укук коргоонуна кайрылыш керек. Мен Чүй облусунун Сокулук районунун 1-Май районунан болом. Жашым 24-тө. Мени апамдар багып алган экен. Бирок мага эч кандай документ алышпаптыр. Эми мен кантип өзүмө паспорт алсам болот? Менин туулгандыгым тууралуу куәлүгүм дагы жок. Жашы 24, багып алган боюнча, жашаган жери боюнча, эгерде эч кандай роддомдо төрөлсө, роддомдун справкасы 30 жыл сакталат. Ошо поместье роддомдогу туулган жери боюнча справканын көчүрмөсүн алса болот. Ошонун негизинде жашаган жери боюнча күбөлүк албады же алган боюнча архивный поиск болот. Эгерде вообще эле туулган тууралуу справкасы дайынсыз жок болсо, үйдө төрөлсө, ал боюнча сотко кайрылышы мүмкүн. Жашаган жери боюнча об установлении факта рождения боюнча сотко кайрылганын укугу бар. Менин атам 7 жашымда каза болуп калган. Азыр 35ке чыктым. Атамдын жери бар болчу. Ошол жерде атамдын бир туугандары азыр бербей жатат. Документтери жоголуп кеткен деп мени алдап жатышат. Жер атамдын атында эле. Эми мен атамдын бир туугандарынан жерди кантип алсам болот? Бул түшүнүктүү. Бул мен жана жогоруда айткандай бул мыйзам боюнча мараскорлук деп эсептелет. Эгер атасынын атында мүлк болсо, мен дагы кайталап айтайын, бул мурас наследство по закону боюнча, мыйзамдуу мурас боюнча анын биринчи кезекте анын жубайына жана балдарына бөлүнүш керек. Демек, чындап ошо мыйзам боюнча атасынын атында мүлк болуп каза болуп калган болсо, аны сот аркылуу чечилет бул. Жана наследство по закону аркылуу. Ошондо сотко тийиштүү документтерди топтош керек. Жана архивтерден, ошол архивтен, айыл өкмөттөн, госрегистрден, мамкаттоодон тийиштүү атасынын атындагы мүлк экенин, жер экенин аныктоочу документтер, форма 4 деген бар го, форма 4 токтомдорду, ошо документтерди, эгер госактысы болсо, мамлекет актысы болсо, жерге болгон ошолорду көчүрмөлөрүн заверенный деп коет, тастыкталган көчүрмөсүн алыш керек дагы, топтоп туруп сотко кайрылыш керек. Чечилет бул маселе. Мурас боюнча, мыйзам боюнча мараскорлук деп эсептейт. Мен жолдошум менен ажырашып кеткенмин. Ортодо бир кызыбыз бар. Биз жашап жүргөндө үй салдык эле. Эми ал үй мага да бөлүнөбү? Туура. Жолдошум менен жашап нике загстан өтүп каттоодон өткөндөн кийин тапкан мүлк алардын орток мүлкү деп эсептелет. Экиге бөлүнөт. Тең ортосуна бөлүнүш керек мыйзам боюнча. Жанагы үй мүлктү бөлүштүрүү деп сотко кайрылыш керек. Же болбосо биринчи баягы келишим формасында, может быть, баягы ыктыярдуу түрдө элечи, добровольный, сен мынчасын ал, сен мындай ал, болбосо ал үйдү күйөөсү бергиси келбесе, ошол үйдүн жарым бөлүгүн аялы менен келишип туруп, башка жерден үй алып береби же акчалай береби, кыскасы ошондой келишим менен келиш керек. Эгер ага келише албаса, демек анда сот аркылуу чечиш керек. Мен Ысык Көл банктан Насияга акча алдым эле. Бирок мен Насия акчанын баарын төлөп бүткөнмүн. Эми үйдүн документин ала албай жатам. Анткени Ысык Көл банк жабылып калган болчу. Банк биздин документтерди агентствого өткөрүп бериптир. Биз агентствого кайрылсак, алар документтерди жогорку сот аркылуу аласыңар деп койду. Бул вопростор бул дагы абдан чырлуу суроолордун бири да. Бул вопрос эгерде алган насиясын төлөп бүткөн болсо, ал жоюлуп кеткен болсо, жанагы улуттук банк деген бар бизде. Нацбанк деп коюп, ошо улуттук банкка кайрылыш керек атайын арыз менен. Баягы биринчи досудебный регулирование, сотко чейинки териштирүү маселесин чечиш керек. Улуттук банкка кайрылып туруп, бүт ошол тийиштүү документтерди тиркеп, көрсөтүп туруп, качан кредит алганын, качан аны төлөп бүткөндөрүн пайызы менен, пениясы менен, ошол боюнча көрсөтүп туруп алар кайрылса, алардан тийиштүү жооптор алынат. Ошол жооптор алынгандан кийин анан маселени караш керек.
Мен балама алимент төлөм, бирок аялым мага баланы бербейт. Негизи мыйзамда кандай? Баламды мен да караганга укугум барбы? Бул туура мыйзам боюнча ата менен эненин укугу бирдей бөлүнгөн. Маселен алимент төлөп аткан болсо, эч кандай карызы болбосо, баланы өзүм карайм деген болсо, анын энесинин, аялынын, жубайынын укугу жок аны тоскоолдук бергенге. Эми бизде турмушта мындай баягы пендечилик да, ушундай иштер болот экен, баягы өзүнүн жеке абидасын, жеке баягы капачылыгынчы бала аркылуу көрсөтөт да, баягы көрсөткүсү келбейт, таарынышың, көрбөйсүң, тиги бу деген сөз болот. Эгерде көрсөтпөсө, аны менен эми барып чырлашыштын кажети жок, сотко бериш керек. Сотто атасы баласын көрүү үчүн график түзүп берүү дейт. Маселен, бир жумада 2дөнбү, 3дөнбү, 4дөнбү, бир айда канчадан ошондой кылып көрсөтүп жазыш керек дагы. Доо арыз формасында жазса, сот ошол тийиштүү жанагы үй бүлө кодексиндеги нормаларга ылайык ошол атайын график түзүп берет. График түзгөндөн кийин демек ал берки тоскоолдуксуз көрсөтүүгө милдеттүү. Анан кошумча белек баласын карап белекке берем десе, адан баш тартса, мен аны түшүнбөйм мындайлар. Биз жолдошум экөөбүз 2011-жылы үйлөнгөнбүз. Үйлөнгөнүбүздө жолдошумда эч нерсе жок болчу. 2 жылдан кийин жолдошум аябай байып кетти. Көп нерсе сатып алып, бир туугандарынын атына жаздырды. Анан 2015-жылы биз нике куөлүк алдык. Эгер ажырашсам, мага 2015-жылга чейинки тапкан кирешесинен эч нерсе бөлүнбөй калабы? Жолдошум сага эч нерсе тийбейт деп жатат. Туура, мен ошон үчүн башынан да айтып атам, нике куөлүк алгандан баштап топтолгон мүлктөр аял иштебей ага немеси жок, эч кандай ага таасир этпейт. Ошол топтолгон мүлктөр алар ошол аял менен күйөөсүнүн ортосундагы жалпы мүлк эсептелет да, жалпы мүлк. Жок, эгерде ошол нике куөлүктүн учурунда эч кандай мүлктү, маселен, аттарына алып сатып албаса, ал демек алардын мүлкү жок ал жерде. Демек ал жерде аны эч нерсе тийбей калат туура. Ошол эми ал жолдошу ошол бир өтө бул эми акылдуулук деп мен айтпайм, бул жанагы иштарлык деген сөз да, бул жанагы ошо жубайына эчтеке бергиси келбегендик деген сөз да. Демек ал жерде эми мыйзам боюнча эми жанагы эч кандай мүлктү бөлүштүрө албайт. Ортодо жок турбайбы? Жолдошум каза болуп калган. Ортодо бир балабыз бар болчу. Эми ошол баламды өзүмдүн атыма өткөрүп алсам болобу? Өзүнүн атына өткөрүп калса болот. Ал бул баягы юридикалык мааниси бар факт деп коет, особый производство деп сотко кайрылса болот. Ал жерде маселе жок дейм. Ал жолдоштун атында деле кала берсе деле болот дейм. Ал жолдошунан эстелик болобу дейм да, менимче эми фамилиясын берсе. Бул эми билбейм, мен мындайларга жакшы түшүнбөйм да, бирок мен мындай кеңеш берет элем да, анын кереги жоктан өткөзүп алыштын кажети жок. Ошо жолдоштун атында болсо, эртең жанагы неме деген бар да, мыйзам боюнча. Издивение деп коет го, жана баласы 21-ге чыккыча, туура студент болуп бүткүчө ошол атасынын кара кагазынын негизинде ал ага пособие төлөнүп турат. Ал жагын да эске алыш керек да. Мен 2017-жылы бир таанышыма 270 000 сом бергенмин. Ал тилкат жазып берген, бирок мага акчаны бербей жатат. Мен эми акчаны кантип өндүрүп алсам болот? 2017-жылы болгон болсо, бул сот аркылуу чечиле турган маселе. Сотко акчалай сумманы өндүрүү деп сотко бериш керек. Ошол жоопкердин даректерин жазып, өзүнүн дарегин жазып туруп, сотко тийиштүү документтерди топтош керек. Тилкаттын түп нускасын тиркеш керек. Анан бул жерде жана мамлекеттик төлөм деген бар. Ал төлөмдү төлөш керек дагы. Ошо төлөмдү негизги сумманын эсебине кошуп туруп төлөп бер деп кийин жоопкерден да бериш керек. Бир маселе, бул жерде жанагы доо бери мөөнөт дегенди эске алыш керек. Ал доо бери мөөнөт деген бул 3 жылдыкты эсептейт. 3 жылда 212-биринде деген бар Жарандык кодексте. Ал себеби азыр эгерде ошол доо бери мөөнөтүн 3 жылдын ичинде берип калбасаң, анан кийин сот жана кабыл албай коет. Анан жана анын жүйөлүүсүн табыш керек, жүйөсүнчү эмне себептен өткөзүп жиберген деген. Ошон үчүн азыр сурогу бар кезде, эгерде сурог 3 жылдык мөөнөтү болсо, сотко кайрылсын эртерээк. Мен Ноокат районунан болом. Аялым экөөбүз бирге жашабай жатканыбызга 5 жыл болуп калды. Ортодо 3 балабыз бар.
Мен ошол күндөн бери балдарымдын келечегин ойлоп, аялымдан жашайлы деп суранып келем. Бирок аялым болбой жатат. Мен эми балдарыма кандай жардам кылсам болот? Бул маселени соттошпой туруп делечи эки тараптуу келишип, азыр жанагы неме деген да бар го, жана медиатор дегендер чыкпады. Медиатордун ошол милдети маселен ушундай үй бүлөлөрдүн ортосунда сотко чейинки териштирүү иштерин, жараштыруу иштерин жүргүзсө болот да. Эми таптакка жарашпайм десе, анда балдарына эч ким тоскоол бербейт. Канча суммадан берсе, бул бир банктан счет ачып койсун балдарына маселен да. Айына ошол счет ачып туруп, ошо балдардын атына салып турсун. Болбосо жубайы менен отуруп бир кеңешип туруп, эки тараптуу келишим түзүп туруп, маселен айына канчадан берип турат. Ошондой бир суммаларды көрсөтүп туруп, жардам берсе, ким атасы баласын жардам бербесин, берсе эч ким ага жок дебеш керек да. Ошо келинчекке дагы айтар элем, бул мындай ата-эне, мындай аталарды биз аз көрөбүз да турмушта, мына бизде көрүп атпайбызбы? Мындай ата-энеге наоборот эме барыш керек, аны алдыначы жанакы навстречу барыш керек, сөзсүз. Бул жакшы да. Өзүм ыктыярым менен төлөйм деген, жардам берем деген ата-эне болсо, анан биз ол кандай анын жубай атка баш тартыш керек. Болот, ошондой жолдор менен, счет ачуу жолдору менен банкка, болбосо келишим менен болот. Бул эң жакшы бул тиги ата экен. Мажбурлап жашай албайт да. Эми мажбурлап жашаш кыйын да, бирок ошол мен дагы айтайын, жана кыргызда бир сөз бар да. Эрди катын урушат дейт, эси кеткен болушат. Мындай чырлар көп болот, бирокчу бир 4-5 жыл, 10 жылга чейин созулат да, анан кийин келип биригип калат. Эң башкысы баягы ошо ортодогу балдар, аларга көпүрө болуш керек да. Ошо балдардын келечеги деп ойлосо, жана эне дагычы кой деш керек. Мен жолдошум менен ажырашып кеткенмин. Биз ажырашкандан соң жолдошум автоунааны сатып, үйдү башка бирөөгө өткөрүп салыптыр. Мен эми кантип өзүмө тиешелүү мүлктү талаша алам? Бул жерде эгерде ошол экөөнүн ортосундагы никөгөлүктүн кезиндеги тапкан мүлктөр болуп анан башка бирөөгө сатса, анын акысы жок. Ал мыйзам ага каршы келет. Себеби башка бирөөгө сатканда сөзсүз ошол жана жубайынын, келинчегинин макулдоо керек, согласиясы керек. Ансыз сата албайт. Демек ал мыйзамсыз аракеттер жасап тур, аны сотко бериш керек. Бул дагы эми соттун иши, жаран тартиптеги иш. Сотко берсе, ошо сот аны тийиштүү документтерди топтош керек. Мен айтып аткан бир жактоочу жалдап алып сотко берсе, тең ортосунан бөлүп берет, аны кайтартып алат. Мыйзамда эми көрсөтүлгөн ишти биз башка жакка бура албайбыз да. Өзүңүздү түйшөлткөн жана кызыктырган суроону аудио же видео тасмага түшүрүп, WhatsApp аркылуу бизге жөнөтүңүз. Тиешелүү адистерден жооп алып беребиз. Биздин WhatsApp кызмат 0755 41 47 83.